Саламатсызбы? Кыргызстанда эң кымбат жана эң мыкты деген ресторандар саналуу гана. Алардын бири Dalshov Mario рестораны. Бул жерден алгачкы эле өзгөчөлүгү келген кардардын үстүндөгү күрмөсүн чечип алуу менен башталат экен. Ал эми алдыда дагы кандай өзгөчөлүктөр бар? Эмнеси кымбат, эмнеси үнөмдүү? Алдыда айтып беребиз. Сырттан келген туристтердин бирден-бир тандаган жери бул тамактануучу жай болуп эсептелинет. Бул ресторандагы Dalshov коноктордун талабына жооп бере алат. Аталган Италия ресторанына чоң кызматта иштеген чөнтөктүүлөрдөн тарта үй бүлөсү менен майрамдарды белгилегени келген мекендештерди да жолуктурууга болот. Ал эми баасына келе турган болсок, менюсун арзан деп айтууга болбойт. К нам приходит очень много иностранцев, это туристы, наши иностранные гости. Бизге көпчүлүк учурда чет өлкөлүк туристтер көп келишет. Себеби сырттан келген коноктор өзгөчөлүктөрдү көрүп, кол жерде тамактангысы келишет. Ошондуктан да көпчүлүк учурда Италия кухняларына келип турушат. Ал эми биздин тамактарга кошулмалар сырттан келгендиктен баасы да ошого жараша болот. Достопримечательности Бишкека. Нурдин мырза бул жерде ачылгандан тарта официант болуп эмгектенет. Жашы ортолоп калса дагы жумуштан кетүү оюнда жок. Себеби ал бул жумушка көнүп калган. Кийинки келгендерге да жан дили менен бул жумушту үйрөтөрүн айтат. Мага бул ресторанда иштеген аябай жагат. Себеби бул жерде тазалыкка аябай басым жасашат. Анан дагы кесиптештер өтө ынтымактуу. Бири-бирине жакшы колдоо көрсөтүп турушат. Ал эми бул жумуш ар качан жаңы адамдар менен тааныштырып турат. Башка жумушка кетейин деген оюм жок. Бул жерде кардарлар көп буйрутма кылган жана ошол эле учурда баасы да жогору болгон тамактан биз дагы даам татып көрүүнү чечтик. Ал эми андай буйрутмадан күнүнө 100дөн даярдаган ресторандын ашпоозчусу Касым мырза буларга токтолот. Тамак даяр, алып кеткиле. Бизде эң көп кардалдар талап кылган тамактардын бири паста. Пастаны өзүбүз жасайбыз. Паста морепродуктами. Азыр королевский креветкадан мен паста жасап берем. Бунун баасы өтө деле арзан эмес, андай деле кымбат эмес. Дегенде бул креветкалар деңизден келет, Грециядан келет, в основном бизге. Охлажденка Азияда жашаган адамдар биз этке жакынбыз. Бирок арасында бар баалаган морепродукталарды түшүнгөн, жакшы көргөн. Эмнегенде бул өтө пайдалуу. Көп минералдар бар, көп железалар бар, белок өтө көп, аябай пайдалуу да бул. Иштегенди билген адам эс алганды да билиш керек. Ал эми эс алуу үчүн өзүңүзгө ыңгайлуу, жаккан тамактануучу жайды тандап алыңыз.